Ар бирибиздин дүйнөдөн көз өтүп кеткен жакындарыбыз, бир туугандарыбыз бар. Жана ар бир эле мусулман өзүнүн кайтыш болгон жакынына жакшылык жеткирүүнүн аракетинде. Бирок кээ бир учурларда биз жакшылык деп аткарган ишибиз, жасаган аракеттерибиз тескерисинче күнөөгө жана Аллахтын нааразылыгына алып барып коет. Мисалы исрапкерчилик сыяктуу. Ошондуктан биздин кылган жакшылыктарыбыз Аллахты ыраазы кыла турган болушу үчүн биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын көргөзмөлөрүнө, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын насааттарына көңүл бурушубуз керек. Дегеле дүйнөдөн кайтыш болгон мусулман артта калган бул дүйнөдө жашап жаткан туугандарынан эмне үмүт кылат, эмне күтөт? Бул тууралуу Имам Байхақи рахматуллахи алейхи Шуабул Иман китебинде бир хадис алып келген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Мал майиту фил кабри илля кал гариқил мутагаввис." Мейит кабырда сууга чөгүп, жардамга муктаж болуп, элдерден сыздап жардам сураган адам сыяктуу. Янтазиру да'ватан талхақуху мин абин ау уммин ау ахин ау садиқин. Артынан дуа кылып калар бекен деп атасынан, апасынан, же болбосо бир тууганынан, же жүрөгү жакын болгон бул дүйнөдө жашап жаткан жакындарынан дуа үмүт кылып турат. فإذا لحقته كان أحب إليه من الدنيا وما فيها. Эгерде мына ушул жакындарынын кайсыл бирөөсүнөн бир дуа, бир жакшы амал жеткен болсо, ал мейит үчүн жеткен жакшылык дүйнө жана анын ичиндеги бардык нерселерден сүйкүмдүүрөөк болот. وإن الله تعالى لا يدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال. Чындыгында Аллах Таала бул дүйнөдө жашап жаткан адамдардын өтүп кеткен жакындарына кылган дуаларынан улам мейитке тоодой болгон жакшылыктарды киргизип, жакшылыктарды жеткирип турат. وإن هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفار لهم. Чындыгында тирүүлөрдүн, бул дүйнөдө жашап жаткандардын өтүп кеткен бир туугандарына болгон белектеринин эң жакшысы бул алар үчүн истигфар кылуу, алар үчүн кечирим сурап дуа кылуу. Дагы бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Инна Аллаха азза ва жалла ла ярфа'у ад-даражата лил 'абди с-салихи фил жанна." Аллах Таала бир таква пендесинин бейиштеги даражасын көтөргөндө ал пенде Аллахка кайрылып сурар экен. Фаякулу: "Я Рабби анна ли хадихи." О Аллахым, бул даражалар кайсыл нерседен улам болуп жатат? Кандайча даража көтөрүлүп жатат деп Аллах Тааладан сураганда, Аллах Таала ал пендесине: "Бистигфари валадика лака." Перзентиңдин сен үчүн кылган истигфарынан улам деп айтат. Демек биздин өтүп кеткен жакындарыбыз үчүн кылган жакшы амалдарыбыздын эң жакшысы алар үчүн истигфар кылуу, алар үчүн Аллах Тааладан кечирим сурап дуа кылуу.